Баткен облысы үчүн дагы бир маанилүү маселеге токтолуп кетсем. Баткен жаштарын облуста кармап калууда Баткен мамлекеттик университетинин орду эбегейсиз зор. Анткени жаштар билим издеп, Ош, Бишкекке кетип, ошол жакта иштеп калууда. Мына ушул университет акыркы 2 жылда өтө тез темп менен өнүгүүдө. Мына ошого карабастан 6 жыл мурда башталган имараты бүгүнкү күнгө чейин каражаттын жоктугунан токтоп турат. Мына ушуну республикалык бюджеттен көмөк көрсөтүү жагыңызды суранып кетем. Андан кийинки маселе жалпы жаштардын атынан бир сунуш эле. Жаштардын экономикалык өнүгүүгө, маанилүү чечимдерге катышуусуна, саясий аренада өсүүсүнө жардам берүү максатында, колдоо көрсөтүү максатында жергиликтүү жана жогорку кеңештин шайлоолорунда 10% квота берүү сунушун киргизетилем. Абди Патта уулу Жумабек, Баткен району Дара айыл аймагы. Баткен жаштарын облуста кармап калуу керек дейт. Так, биз бул саясатты жүргүзүп атабыз. 2-3 жылдан бери МИК мамлекеттик ипотекалык компания аркылуу үйлөрдү салабыз. Келечекте биз үйлөр менен камсыз кылабыз. Эң негизги проблема эле ошо үй, квартира үй. Чек ара бүтүп кетсе, бул инвесторлорду тартып келебиз. Анткени чек ара бүтпөгөндөн кийин эч бир инвестор келбейт экен. Ошол эле ар жакта тажик тарапка да ошол өрөөнгө келбейт, өзбек тарапка да ошо Баткенге кошуна айылдарына, кошуна шаарларына келбейт. И бизге да Баткенге. Биз Баткенде жакшы шарттарды түзүп бердик. Льготаларды бердик, бизнесмендерден налогтордун бир топ түрлөрүнөн бошоттук. Мына келгиле, завод, фабрикаларды салгыла, ишканаларды ачкыла деп. Бирок барбайт бирден инвестор. Коркот. Анткени силердин тиякта чыр-чатак бар, биздин акчабызга кепилдик жок, салган капиталыбызга деп. Ошондуктан мына чек ара бүтүп кетсе, Кудай буйрса, биз жумушчу орундары менен дагы камсыз кылабыз. Жумуш орундары ачылат, инвесторлорду тартабыз. Ушундай бир аракеттер менен биз кармап калганга аракет кылабыз. Так, бир имарат 6 жылдан бери токтоп турат дейт. Муну тиешелүү органдар карагыла. Эмне имарат экен, неге токтоп турат экен?